Алгебра жана анализден башталышы. Саламатсыңар балдар, 10 класс, силер менен мен Айымкан Эжеңер. Бүгүн балдар сабакта функциянын берилген кесиндидеги эң чоң жана эң кичине маанилери деген теманы өтөбүз. Биз бул функциянын эң чоң жана эң кичине маанилерин табуунун атында функцияны изилдөөдө анын касиеттерин ачып, тундунун жардамы менен айтканды үйрөнгөнбүз. Туура айтылыштарды жазгыла, кайталап көрөлү бир серия. Кана балдар, туура айтылыштарды жазып көрөлү. Ручка дептерлериңерди алып алып, айтылыштарды карап көргүлө. Биринчи, x0 чекитинде туунун белгиси плюстан минуска өтсө. Анда x0 чекит туунун белгиси минустан плюска өтсө, анда эгер x аралыгынын ар бир чекитинде функциянын тундусу нөлдөн чоң болсо, эгер x аралыгынын ар бир чекитинде тундусу нөлдөн кичине болсо, мына ушул суроолорго жооп бергенге даярдангыла, оюңарды топтогула. Беленбисе, белен болсок жоопторду карайбыз. Эми кошо окуйбуз. x0 чекитинде туунун белгиси плюстан минуска өтсө, анда x0 чекити максимум чекити болот экен. Силерге кандай болду? x0 чекитинде туунунун белгиси минустан плюска өтсө, анда x0 чекити минимум чекити болот, туура. Эгерде аралыктын ар бир чекитинде туунду оң сан болсо, анда функция өсөт ал аралыкта. Ал эми аралыктын ар бир чекитинде туунду нөлдөн кичине болсо, ал чекитте функция кемейт. Балдар, мына ушуларды жакшы билгенден кийин функциянын графигин, эскизтерин түзөлү. Кайсы бир аралыктар берилиптир, мына -8ден -3кө чейин. -3дөн чейин плюс экен, функция өсүүчү экен. -3дөн 1ге чейин функциянын тундусу терс сан экен, кемийт экен. 1ден чексизге чейин плюс экен, ал аралыкта өсөт экен. Эми карагыла, туунду -3дөн 0ге барабар. -3 демек, бул плюстан минуска өтүп атканда максимум чекити болот. -3дө мааниси 2ге барабар экен. Табалы 2 деген маанисин. Экинчи туунду кайсы жерде 0ге барабар экен? 1де туунду 0ге барабар экен. Максимум чекитин, анан минимум чекитин көрсөттүк. -1де -4кө барабар деп функциянын мааниси. Максимум болсо -3дө плюс 2ге барабар. Анда мынакей эми графиктин болжол менен эскизин көрсөк болот. Мынакей акырында карагыла. Ошондо функция эң чоң мааниге кайсы жерде болду? -3дө 2 болду. А эң кичине маанигечи балдар? Туура 1де -4 деген мааниси, функциянын мааниси эң кичине маани. Мына эң чоң, эң кичинеге маанилерге мисал келтирдик. Төмөнкү функцияда -5ден 6га чейин жана -7ден 6га чейин кесиндинин эң чоң маанисин графиктен тапкыла дейт. Эң чоң мааниси кайсынысы болот? 2би же 4бү? Туура 4тө, мынакей. Экинчи аралыкты карайлы. -7ден -6га чейин. Мынакей -7ден -6га чейин. Эң чоң мааниси кайсы жерде болду? Туура -7де плюс 5 деген аралык эң чоң болду. Эң чоң мааниси. Экинчи кесиндеде эң чоң мааниси плюс 5 экен. Эми эң кичине маанилерди тапканга мисал келтирип көрөлү. Кесиндин эң кичине маанисин графиктен тапканга. Графикте -7ден 4кө чейин жана -7ден 6га чейин эң кичине маанилерин тапкыла. Так, -7ден 4кө чейин эң кичинелерин таап көрөбүз.
Так, кайсынысы кичине? -2 же -3 бö? Эң кичине кайсынысы болот? -3 болот туура. Эң кичине мааниси -7-тен -4-кө чейин -3 экен. Ал эми -7-тен -6-га чейинчи? -7-тен -6-га чейин. Эң кичине маанисин карап көргүлө. Кайсы жер болот экен анда, балдар? Таптыңарбы? Туура. -4. -4. 6-да -4 деген чекит болду. Эң кичине мааниси. Түшүндүк, эң чоң дегени кайсы? Анан эң кичине деген салыштырып туруп, ошолордун ичинен эң кичинесин карадык. Эгерде функция берилген кесиндеде үзгүлтүксүз болсо, анда функция ал кесинде өзүнүн эң чоң жана эң кичине маанилерин ээ болот экен. Эң чоң жана эң кичине мааниге ал кесиндин уштарында жанын ичинде жаткан чекитте ээ болушу мүмкүн экендигин чимени карагыла. Эң чоң же эң кичине маанилерге уштарында ээ болушу мүмкүн экен, же алардын ичинде жаткан чекиттерде ээ болушу мүмкүн экен. Эгерде функция эң чоң же эң кичине мааниге кесиндин ичинде жаткан чекиттерде болсо, ал чекиттер сыналуучу же стационардык чекиттер болот экен. Бул эрежелерди эстеп калабыз. Үзгүлтүксүз функциянын А кесиндисиндеги эң чоң жана эң кичине маанилерин табуунун алгоритмин жазып көрөлү. Биринчи функциянын тундусун табабыз, балдар. Экинчи берилген А кесиндисинин ичинде жаткан стационардык жана сыналуучу чекиттерди табабыз. Үчүнчү F функциясынын А жана В чекиттериндеги стационардык жана сыналуучу чекиттериндеги маанилерин эсептеп, аларды салыштырып, эң чоң маанисин жана эң кичине маанисин таап коет экенбиз. Мисал, y барар 3x минус 6 функциясынын -1-ден 4-кө чейинки кесиндедеги эң чоң жана эң кичине маанилерин тапкыла дейт. Тундалалы. Тундалсак f'(x) барар 3 болду. 3 оң сан. Демек функция өсүүчү функция экен. Анда мунун сыналуучу чекиттери жок. Анда биз функциянын четки чекиттериндеги маанисин таап коебуз. -1-де 9 экен, 4-дө 6 болду. Мында эң кичинеси кайсы болот экен? -9 туура. Эң чоң маанисичи 6 болот экен. Чимеден карап көргүлө. Мына эң чоң мааниси, анан эң кичине мааниси. Түшүнүңөр, Кийинки мисал. Y барар x квадрат минус 8x плюс 19 функциясынын -1-ден 5-ке чейинки кесиндисиндеги эң чоң жана эң кичине маанилерин тапкыла дейт. Биринчи тундусун алабыз. 2x минус 8 болду. Тундунун үлгү айланган чекит таптык 4. 4 деген чекит берилген кесиндиге тиешелүү. Демек, берилген кесиндин четки чекиттериндеги жана 4-төгү маанисин табабыз. -1-деги мааниси 28 болот экен. 5-деги мааниси 4 болот экен, а 4-төгү мааниси 3 болот экен. Ошондо эң чоңу мааниси 28 болот -1-де, эң кичине мааниси 4-тө 3 деген чекит болот. Аны графиктен карасак, бул парабола. Так, мынакей -1-ден 5-ке чейинки аралыкта эң чоң жана эң кичине маанилерин көрсөттүк. Жарема. Эгер f функциясы x аралыгында үзгүлтүксүз болуп, ал аралыкта бир гана стационардык же сыналуучу x барар x0 чекитине ээ болсо, анда эгерде x барар x0 чекити максимум чекит болсо, анда y-тин эң чоң мааниси ошол чекитте ээ болот экен. Эгерде x барар x0 деген чекит минимум чекити болсо, анда функциянын эң кичине мааниси ошол чекитте пайда болот экен. Графиктен карап көргүлө. Демек, чекиттер А интервалында жатыш керек экен. Жана ошол чекит, эгер максимум чекити болсо, функциянын эң чоң мааниси ошол жерде болот экен. А минимум чекити болсо, функция дагы ошол чекитте эң кичине мааниге ээ болот экен. Мисал, балдар. X плюс 1 x функциясынын -8-ден 0-гө чейинки аралыкта эң чоң жана эң кичине маанилерин тапкыла. Тундалалы.
x'tin тундусу 1-ге барар. 1 бөлүнгөн x'тики минус 1 бөлү x квадратка барар. Тундуну 0-ге байландырсак, 1 минус 1 бөлүнгөн x квадрат барар 0 десек, мындан x квадрат барар 1 деген чыгат. X 2 мааниге ээ болот. Плюс жана минус 1. Плюс 1 аралыгы минус чекстен 0-ге чейинки аралыкка жатпайт. А минус 1 тиешелүү, минус чекстен 0-ге чейин. Минус 1 деген мааниси минус 2-ни берет экен. Мына карагыла. Минус чексизден минус 1-ге чейин туындунун мааниси плюс, демек функция өсөт. А минус 1-ден 0-ге чейин минус функция кемейт. Анда минус 1 деген максимум чекит болот дагы. Азыркы өткөн теорема боюнча минус 1 деген мааниси эң чоң мааниге ээ экен. Эгер графигин карап көрсөңөр, мынакей минус 1 минус 2 деген эң чоң мааниге ээ болот экен. Так, кийинки мисалды карайлы. Y барар минус 2x куб минус 3x квадраты плюс 4 функциясынын минус 2-ден минус 0,5-ке чейин кесиндедеги эң чоң жана эң кичине маандерин табабыз. Так, балдар, аныкталуу областында карап көрсөк болот. Аныкталуу областы бардык сандар экен. Туунду алсак, минус 6x квадрат минус 2x чыкты. Минус 6x'ти качан сыртына чыгарсак, качан ичинде x плюс 1 калды. Туунду 0-ге айланганда минус 6x көбөйтүлгөн x плюс 1-ди 0-ге барабарлайбыз. Мандан x барабар 0 жана x барабар минус 1 деген 2 чекит чыкты. X барабар 0 деген чекит минус 2-ден минус 0,15-ке чейинки аралыкка тиешелүү эмес. Анда y-ден четки чекитинде минус 2 деген маанисин карадык. Минус 2-ден маанисин карасак 8 чыкты. Y-ден минус 1 деген маанисин карадык. 3 чыкты. Y-ден 0 минус 0,5 деген маанисин карасаңар 3,5 чыкты. Булардын ичинен эң чоңу кайсы балдар? Эң чоңун жазганда минус 2-ден 0,5-ке чейинки аралыкта эң кичине мааниси дегенде минимум yx, y минус 1-де 3 болот деп жазсак болот. Максимум yx, y минус 2-де 8 деп жазабыз. Мына ушинтип жообун жазып көрсөтсөк болот. Эстеп калдыңар, кийинки эсепти карайлы. X куб минус 2x квадрат плюс 1 функциясынын 0,15-ден плюс чекске чейинки аралыкта эң чоң кичине маанилерин тапкыла дегенде туунду алалы. 3x квадрат минус 4x болду. Туындуну 0-ге барабарлайлы. Анда x барабар 0, x барабар 1,3-дөн 1 деген 2 чекит чыкты. 0,15-ден чекске чейинки аралыкта 0 чекити кирбейт. Анда карагыла 1,3-дөн 1 дегенде туунду минустан плюска өтүп атса, бул чекит кайсы чекит болот? Минимум чекит болот. Функциянын эң кичине мааниси 1,3-дөн 1 болуп калат экен. Туунуну колдонуп, берилген функциянын берилген аралыкта эң кичине маанисин тапкыла дейт. Функциясы y барар минус 5x-тин 4 даражасы плюс 4 экен, 0-дөн 4-ге чейинки аралыкта. Туунду алсак, так, минус 5x плюс 4-тен туунду алсак, бул барар минус 20x куб болуп калат экен. Туунду 0-ге качан барар болот? X барар 0 болгондо туура. Демек, x барар 0 деген берилген чекиттин четки чекит болуп калгандыктан 0-дөгү маанисин карайбыз. 0-дө 4 болот экен. А 4-дөгү мааниси минус 1276 экен. Анда аралыктагы эң кичине мааниси кайсы болуп калат экен балдар? Минимум yx барар y4-дө минус 1276 болуп калат. Маанилерди салыштырып туруп эң кичинесин жазып койдук. Туundуну колдонуп берилген аралыктагы функциянын эң чоң маанисин тапкыла дейт. 0-дөн 4-ке чейинки аралыкта минус 5x-тин 4 даражасы плюс 10 деген функциянын эң чоң маанисин табат экенбиз. Дагы эле туунду алабыз. Туунду 0-ге барарласак, минус 20x куб 0-ге качан барар болот? X барар 0 болгондо
Мындан эми y-тин 0-догу маанисин тапсак 10-го барабар, 4-төгү маанисин тапсак минус 1270 болду. Эң чоң мааниси кайсы болот? Анда жообуна кайсыны жазат экенбиз? Жообуна 0-дөн 4-кө чейинки аралыкта максимум y(x) барабар y(0) 10 деп жазат экенбиз. Берилген функциянын берилген аралыкта эң чоң маанисин тапкыла дейт. Эң чоң маанисин 3x-тин 4 ырасы минус 5x квадрат плюс 10-дон 1-ден 3-кө чейинки аралыкта эң чоң маанисин табабыз. Так, тунду алсак 12x куб минус 10x чыкты. Тун 0-гө барарлап, x-ти качан сыртына чыгарсак 12x квадрат минус 10 барабар 0 болду. Мындан x барабар 0 же 12x квадрат минус 10 0-гө барабар болот. Мындан x квадрат тапсак 6-тан 5-ке, x тапсак плюс-минус тамыр ичинде 6-тан 5 болуп калат. Демек, 3 сыналуучу чекит табылып атат. Бирок бул сыналуучу чекиттердин бирөө дагы берилген аралыктын ичиндеги чекит ичинде тиешелүү эмес болуп калды. 1-ден 3-кө чейин. Анда биз эмне кылат экенбиз? Берилген чекиттердин четиндеги эле функциянын маанилерин таап коет экенбиз. Y-ге 1-ди койсок 8 чыкты. 3-тү койсок 3-тү коюп функциянын маанисине коюп эсептейбиз, 208 чыгат экен. Анда бизде суралып атат, кайсынысы эң чоң мааниси? 1-ден 3-кө чейинки мааниде эң чоңу y 3 болгондо 208 болот деп жазып коет экенбиз. Жазылыштарын түшүндүкпү? Кийинки эсепти карайбыз анда. x-тин 4 даражасы минус 8x квадрат минус 9 функциясынын минус 1-ден плюс 1-ге чейинки аралыктагы эң чоң жана эң кичине маанилерин тапкыла. Тундалабыз. 4x куб минус 16x квадрат болуп калат. 4x квадратты качан сыртына чыгарсак x минус 4 болуп калат экен. Муну 0-гө барабарласак x барабар 0 же x барабар 4 деген 2 чекит чыгат экен. 0 болуп минус 1-ден плюс 1-ге чейинки аралыкка тиешелүү y-тин 0-догу мааниси минус 9. Минус 1-деги мааниси ордуна койсок минус 16 чыкты. Плюс 1-деги мааниси дагы минус 16 чыгат. Ал эми x барабар 4 деген чекит берилген аралыкта жатпагандыктан ал жердеги маанисин издөөдүн кажети жок экен. Демек, жообун жазып атканда x минус 1-ден плюс 1-ге чейин тиешелүү болгондо максимум f от x барабар f0-до минус 9. А минимум f от x барабар f минус 1-де жана f-тин 1-деги маанисинде минус 16 деп жазат экенбиз. x 0-дөн 3-кө чейинки аралыкта тиешелүү болгондо y барабар x квадрат минус 4x плюс 3 функциясынын эң чоң жана эң кичине маанилерин тапкыла. Туунду алсак 2x минус 4 болот экен. Туунду 0-гө баргаласак x барабар 2. Анда функциянын y 0-догу маанисин 2-деги жана 3-дөгү маанилерин табабыз. 0-дө 3-кө барабар болот. 2-де минус 1-ге, ал эми 3-дө 0-гө барабар болот экен. Анда функциянын эң чоң мааниси y 0 болгондо 1-ге барабар, эң кичине мааниси кайсыга барар экен? 3 болгондо эмес, 2 болгондо минус 1-ге барабар болуп калат экен. Мынакей функция бул бизге парабола болуп калат. 2-де минус 1 деген чокусу болуп калат экен. 0-дө 3 деген эң чоң мааниси болуп калат экен. Функциянын берилген аралыкта эң чоң жана эң кичине маанилерин тапкыла. Функциябыз f от x барабар x квадрат плюс 16 бөлүнгөн x квадрат экен. X 0-дөн чоң болгондо демек 0-дөн чексизге чейинки аралыктагы маанисин карайбыз. Туунду алсак x квадраттын тундусу 2x плюс 16 бөлүнгөн x квадраттын тундусу минус 32 бөлүнгөн x куб болуп калат. Жалпы бөлүнгө келтирсек x кубту, мындан 2-ни качан сыртына чыгарып жиберсек x4 минус 16 бөлүнгөн x куб. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыратсак x квадрат минус 4, x квадрат плюс 4 астында 2 бөлүү x куб болуп калат. Эми кайсыны ажырата алабыз? X квадрат минус 4-тү дагы 2 кашык ажыратсак болот. X минус 2, x плюс 2, x квадрат плюс 4 бөлүнгөн x куб деген маани чыкты.
x нөлдөн чоң болгондуктан бөлчөктүн бөлүмү нөл деген сан кирбейт бул жерге. Мага каралып аткан аралыкка дейин сыналчу чекит да боло албайт. Анда нөлгө кайсы жерлерде барат? X барабар 2 жана x барабар минус 2. Мында x барабар минус 2 деген аралык бул каралып жаткан биздин немеге тиешелүү эмес, x нөлгө барабар эмес. Функциянын чекиттерин карап көргүлө, нөлдөн башталып атат мына. Нөл ачык болуп атат. 2 нөлдөн 2ге чейинки мааниде функция терс мааниге, 2ден чекске чейин оң мааниге, плюс мааниге болуп атат. Анда 2де кандай мааниге болуп калат экен? Минимум мааниге болуп калат экен. 2де 8 деген мааним чыкты. Эң кичине мааниси. X нөлдөн чоң болгондо минимум эң кичине мааниси f2 болгондо 8 болот. Берилген аралыкта эң чоң эң кичине маанисин таап көргүлө. X плюс 4 бөлүнгөн x плюс 1 функциясынын минус 2ден 0ге чейинки аралыктагы. Чыгаралы, тууну алалы. Тууну бөлчөк менен алабыз. X плюс 4-түн туунусу көбөйтүлгөн x плюс 1 минус x плюс 1-дин туунусу көбөйтүлгөн x плюс 4 бөлүмүнүн квадраты x плюс 1-дин квадраты. Тууну алып эсептесек, минус 3 бөлүнгөн x плюс 1-дин квадраты болуп чыгып калды. Мында y штрих нөлгө барабар эмес. Нөлгө барабар деп алсак, нөлгө барабар эмес болуп калат. X минус 1ге барабар болгондо y штрих нөлдөн кичине. Сыналчу чекити жок. Анда карагыла. Минус 1-де үзүлүп атса, минус 2 менен нөлдөгү маанилерин таап коебуз. Функциянын жоопторун жазып коебуз. Эң чоң мааниси и эң кичине мааниси деп. Демек, балдар, y барабар x куб минус 3x квадрат плюс 1 функциясынын минус 1-ден 4-кө чейинки кесинде эң чоң маанилерин, эң кичине маанилерин тапкыла дейт. Тууну алдык 3x квадрат минус 6x'тен 3x'ти качан сыртына чыгарсак, 3x, x минус 2 болду. Туундун нөлгө айланган маанилерин таптык, 0 жана 2. Бул экөө тең каралып жаткан аралыкка тиешелүү болгондуктан биз ушул эки чекиттеги жана кесиндинин четки чекиттериндеги маанилерин табабыз. Y 0-дө 1ге барабар, минус 1-де минус 3кө барабар, 2-де минус 3кө барабар болду, 4-дө 17ге барабар болду. Ушул маанилердин ичинен эң чоңун жана эң кичинесин тандап жооп жазабыз, балдар. Жообу y максимум y 4 болгондо 17 болот. Минимуму болсо x барабар минус 1-де жана плюс 1-де болот экен. Бүгүн сабакта биз эмнелерди үйрөндүк, балдар? Функциянын эң чоң жана эң кичине маанилерин билүүнү талап кылынса, функциянын А жана В кесиндисиндеги эң чоң жана эң кичине мааниси бул кесиндинин ички чекиттериндеги жанын максималдык, минималдык маанилеринин бири менен же кесиндин учтарындагы f от А жана f от В маанилеринин бири менен дал келиши мүмкүн экенин үйрөндүк. Ошондуктан А-В кесиндисиндеги эң чоң жана эң кичине маанисин табуу үчүн ал функциянын баардык максималдык жана минималдык маанилерин табуу жана f от A'дагы f от В-дагы маанилерин эсептеп чыгып, аларды салыштырып туруп, эң чоңун жана эң кичинесин тандап алуу керек экен. Бүгүн ушуларды үйрөндүк. Анан функциянын f функциясынын берилген А-В кесиндисиндеги эң чоң жана эң кичине маанилерин табуунун алгоритмин үйрөндүк. Ал үчүн биринчи туундусун табыш керек экен. Туундунун нөлгө барабар болгон А-В кесиндисине тиешелүү болгон стационар сыналуучу чекиттерди табуу керек экен. Анан ушул чекиттердеги жана А менен В чекиттериндеги функциянын маанилерин таап, аларды салыштырып, эң чоң маанисин жана эң кичине маанисин таап алышыбыз керек экен. Балдар, мына бүгүн ушуларды үйрөндүк. Көңүл бурганыңарга ыраазычылык билдирип, кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.